Биз көбүнчө көчөдө ха-ха-хи, тамаша, чын, анча-мынча сүйлөп отуруп, маани бербей калабыз. Адам ушунчалык сүйлөп отуруп, кээ бир сөзгө маани бербейт, ошол сөзү ага же пайда болот, же зыян болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннал абда ла ятакаллам би калима мин сахатилла". Чындыгында бир адам сүйлөп отуруп, өзү байкабастан бир сөз айтып коет, Аллахтын ачуусуна тийген сөздү айтып коет. Анан ошол сөз менен ал тозоктун эң түбүнө түшүп кетет дейт пайгамбар. Бир эле сөздү маани бербей айтып коет. Урматтуу мусулмандар, бүгүн биз сөзүбүздү бир жазып, бүгүн кечке чейин сүйлөгөн бир анализ эп чыгайлычы. Канча сөздү мааниси жок эле айтып койдук. Маани бербей, ойлонбой эле канча сөз айтып койдук да биз. Ошол сөздөр жакшыбы, жаманбы, пайдалуу беле, пайдасыз беле, бирөөгө пайда бердиби же бирөөгө зыян бердиби билбейбиз. Пайгамбарыбыз бир эле сөз айтып коет, анан өзү байкабастан. Ошол сөзү Аллахтын ачуусуна себеп болуп калат. Анан ошол сөзү менен бай адам тозоктун эң түбүнө түшүп кетет, кирип кетет. Ошондой эле урматтуу мусулман туугандар, пайгамбарыбыз адам кээ бир учурда сүйлөп отуруп, өзү маани бербестен бир сөз айтып коет, Аллага жаккан сөз болуп калат ошол. Маани бербейт, сүйлөп достор ха-хи отуруп эле секин дават кылып койду, байкабайт өзү. Же болбосо дагы бир ошол сыяктуу бир сөз айтып койду, ошол сөздөн Аллах ыраазы болот да, бай адамды жаннатка киргизип коет. Демек, урматтуу мусулман туугандар, сөздү сүйлөп атканда бир аз ээлеп, анализдеп, карап туруп анан айтканга аракет кылыш керек иншалла. Биз иншалла Аллахтын каалоосу менен намаз окуйбуз. Динди карманабыз. Эртең иншалла орозо келип атат, орозо кармайбыз. Андан кийин дагы башка иштерди кылабыз. Ошолордун баарын Аллах кабыл жакшы максатта, жакшы ниетте кылабыз. Бирок адамдын кулкун өзү оң болбосо, адамдын тили оң болбосо, ошол нерселер пайда бербей калыштан мүмкүн экен. Пайгамбарыбыздан бир адамдар келип сурады: "Я Расулулла, бир аял бар. Өзү ибадатка бекем, намазына бекем, орозосуна бекем, түндө туруп кошумча нафил ибадаттарды аткарат. Дагы мындай иштерди кылат, бирок коңшуларына, элдерге, башкаларга тили менен зыян берет" dedi. Каргайт, килдейт, бирөөнү ушактайт, гыйбат кылат, чагымчылык кылат. Кандай болот ошо Я Расулулла деген пайгамбарыбыз? Ал тозок аял dedi. Бир аял бар Я Расулулла. Намазы 5 мал намазын окуйт, бирок кошумча ибадаттарды деле кылбайт. Парз кылган орозосун кармайт, бирок кошумча деле парз нафил орозолорду кылбайт. Кармабайт. Дагы мындай ашыкча бир иштер кылбайт, болгону элге, бирөөгө тили менен зыян бербейт Я Расулулла. Дегенде пайгамбарыбыз ал аял бейиштик болот иншалла. Демек, урматтуу мусулман туугандар, бүгүн окуган намазыбыз, окуган Кураныбыз, берген садакабыз, кылган ажыбыз, умрабыз, башка жакшы соопторубуз бизди аз кылып койбош керек. Бүгүн мен ушундаймын деп тилим менен бирөөгө зыян бере албаш керек, өтө этият болуш керек. Себеби эртең тоодой сооп менен барабыз, тилдин кесепетинен сооптун баарын тарттырып коебуз, алдырып коебуз. Алдырганда дагы өзүңдүн атабызга, апабызга же бир туугандарга эмес, жакпаган чоочун адамдар алдырып коебуз. Бирөөнүн үстүнөн күлүп, гыйбат кылып, ташындап, паланча түгүнчө кылып, кыямат барганда сооптордун баарын тартып алабыз. Эгер адалдашпаган болсо.